Тоң районундагы жер үй айылы эң алыскы айылдардын катарына кирип, климаттык шартты катаал келет. Айылдык балдар үчүн билим уясы 50 жылга жакын кызмат кылып келүүдө. Мектепти мугалимдер жамап жасай берип, соо жерде эле калбай калганын айтышат. Колдору чирип, чатырынан суу агып калган. Бирок башка имарат жок болгондуктан окуучулар ушул жерде билим алууга аргасыз. Eski mektepte 150 okçu okuyup жатат. Биздин айылдан азыр балдары 150 окчу окуйт. Мектепте 2 смен менен. Бөтө 2 сменде 76 бала окуйт, 2 сменде 67 окчу окуйт. Бул мектеп эски мектебибиз деген Союз абынан салынган, 76-жылы салынып, барашный типте жыгачтан салынган мектеп болчу. Кышында эми оттун күчү менен, көмүрдүн күчү менен жылытып атабыз. Эми антип өтө суук эмес. Жакшы эле, бирок эми эски мектеп болгондон кийин эле окуучулардын окуганына, билим алышына аябай эле тез таасирин тийгизет экен. Жаңы мектепти салуу боюнча айыл эли 2014-жылдан бери бийлик өкүлдөрүнө кайрылып келген. Элет элинин үнү 2022-жылы гана угулуп, бардык шарты бар мектептин курулушу башталган. Каржылоосу республикалык бюджеттен жүргүзүлүп, мектеп имаратынын 50% жакын курулуш иштери аяктаган. Бирок жыл сайын бир аздан гана каражат бөлүнгөндүктөн курулушу узак убакытка созулуп бара жатат. 2022-жылы жазда март айынан баштап жаңы мектебибиз салынып баштады. Азыркы эле жаңы мектебибиздин пайдубалы тургузулуп, стенасы крышасы жабылып, бир аз ичиндеги экстроз монтаждалган. Мындай толук камтып алганда 50% жумуш бүттү десек болот. Азыркы эми бияктагы эски мектебибиздин абалы аябай эле начар десек болот. Аны эми ар жак бер жагын оңоп түзөгөнү деле болбойт экен, эски мектеп эскилигин кылат экен. Негизинен элет элинин социалдык объектилерге болгон муктаждыгын чечүү аракеттери бар. Болот Мамбетов айыл өкмөтүнө караган айылдардын бардыгы азыр бала бакчалар менен камсыз болду. Дагы бир нече социалдык объектилерде курулуш иштери жүрүп жатат. Айылыбызда, Темир Канат айылыбызда маданият үйүн бүтүрдүк, 200 орундуу. Бул 2017-жылы курулушу баштаган. Ошол биздин Ысык-Көл өнүктүрүү фондунун тарабынан. Анан бала бакча жетпегендиктен ушу 2013-жылдан бери курулуш иштери башталып, бул жеке менчикке чыгып кеткен здание болчу. Ошону андан айыл өкмөт тарабынан сатып алынып, айыл өкмөтүбүздүн бюджетинен да кетти. Жана ошондой эле Steam грант менен бүттү. Анан Ысык-Көл өнүктүрүү фондунан 3,5 миллион кайра бөлүнүп берип, биз ошону ишке бердик. 50 орундуу бала бакча. Белгилей кетсек, быйылкы жылы жалпы Тоң району боюнча 3 бала бакча, 3 мектептин курулушу аяктап, элдин колдонуусуна өткөрүү белгиленүүдө. Эдир Месбек, 7 канал, Ысык-Көл облусу.